Sizlerden ar bir kögöylüңөрдү чечкенге ушу федерация ар дайым силерге чуркап берип атат. Эми силер жакшылап машыгып, жакшы бир көрүнгүч мындай эмелерди чыгарышыңар керек да. Кыргызстандын желегин желбиретиш керекпи? Туурабы же жокпу? Иә. Вот ошол эки Кыргызстан желегин ар бир жерге желбиретип, эң биринчиликти алганга ар дайым умтулуп турсаңар, биз үчүн ошо силерди сыймык болот. Кыргызстан баары силерди карап турат. Билесиңер, бизде башка спорт башкача, күрөш бул эң негизги биздин кыргыздын спорту десек жаңылбайбыз го. Көп жеңиштерге жетип атабыз, но ал да бизге аздык деп ойлойбуз. Себеби кыргыз эл силерден чоң албан ийгиликтерди күтүп атат. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен жаштык арена салынып, азыр толук кандуу баягы жогорку деңгээлдеги таймаштарды өткөзгөнгө биз Кыргызстанга азыр даярбыз. Ошол себептен ошол жаштык аренада азыр ушу Азияны өткөзөбүз деп атайын биз заявка бергенбиз. Ошону карап көрүп биздин баягы учебно-тренировочный базабыз, анан кийин ошо стадионубуз, ошо спорттук аренабыз соответствовать эткен үчүн бизге азыр ушу Азия чемпионатын бизге өткөзгөнгө, Кыргызстанга өткөзгөнгө берилип атат. Ар бир баягы протокольный бүт каяктан каяка барат, кай жерге жатат, кантип аккредитация өтөт, андан кийин кантип взвешивание болот, бүт баарын прям баягы мындайын айтканда протокол боюнча ар бир мүнөт сайына чейин уже дайындалган болчу. Бир жакшы жери ушу жаштык арена мурда Ледовый дворецте эме өткөзчү да. Бул абдан кыйынчылыктар жаратчу, пробка менен центрден гостиницадан тияка ташып барыш абдан көбөйлөр болчу, чоң көбөйлөр бар болчу. Бүгүнкү күндө гостиницадан жөөлө басып келсе 10 мүнөт. Жерде бүт шарттардын баары абдан жакшы түзүлгөн. Жаштык аренабыз заманбап жаңы система менен курулган эме дворец болуп атат, абдан жакшы 5000 кишилик орун бар. Ошондуктан бул жерде абдан шарттар жакшы түзүлүп, бүгүнгү ачыгын айтканда мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем ушу биздин президентке, урматтуу Садыр Жапаровго. Бул кишинин демилгеси менен көп көбөйлүү нерселердин баары чечилип калып атат да. Мына бүгүнкү күндө эми күрөш федерациясы Азиянын чемпионатын мына былтыр жаштардыкын өткөздүк. Быйыл мынакей уже толук кандуу баягы взрослыйларды өткөзүп атабыз. Кудайым буйрса, бул эми биздин мындайын айтканда Кыргызстандын аброю кыйла көтөрүлүп, биздин баягы ушу күрөш спорту өнүккөнгө дагы бир жолу мындай бир кадам эмес, 2-3 кадамга көтөрүлүп, эми баягы bunun артынан көп нерсе болгон жатат да. Андан тышкары биздин жаштар ошону көрүп алып, күрөшкө умтулуп, популяризация болуп, спорттун популяризациясы болуп, баягы жалгыз эме болбой, азыр командага ушунча эметилип атат. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир керек болсо, мынакей бүгүнкү күндө биз дүйнө чемпионатындагы алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар, өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми, конечно, дүйнө чемпионатын, допустим, бизге берип калса, анда бул вообще башка деңгээл. Мынакей бүгүн эле караганда 28 өлкө Азиядан катталып келген жатат. 28 өлкө. Эми өзүңүз сөйлөсөңөр, 28 өлкө биздин Кыргызстанды
өзүнүн өлкөсүнө биз Кыргызстанга бардык деген уже даназа бул уже башка уровень да. Канча 28 өлкөдөн келип атат мынакей 1000ден ашык спортчулар келип, алардын командалары келип, алардын жетекчилери келип, анан ошо мынакей бул жерде Азия чемпионатын өткөзүп атып, азыр эртең буюрса биякта ассамблея өтөт. Күрөштүн Азиянын карама командаларынын баары ошо ассамблеяга да катышат. Ошого канча деген кишилер. Анан кийин эми өзүңөр билесиңер, күрөш негизи Азияда мындай өнүккөн да. Ошол себептен баягы эң кыйын мен деген балбандар биздин Кыргызстанга бүгүнкү күнү келип атат. Бул чоң сыймык.